Ата! 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 Жоқ. Таксим бей. Жардамға, болула тез. Жардам белгіле, жүрегі қармап қалды. Tez yardım. Мехмет бейдин ағасынан айрылдық. Митат Топакчы жүрегі қармап өлді. Kızım menen kүйөө бала батамды алғаны келишкен окшойт. Ақмақсыңар сілер. Атама бірдеме болду дедім. Мага бирдеме болду. Атаңарды чогулуп алып өлтүрүп атасыңар, куттуктайм. Тирүү экениңди көрүп сүйүндүм. Эмнеге? Бул жолкусунда өз колуң менен муунтуш үчүнбү? Ал сенин колуңан келет, ата. Жүрөгүң бала дегенди сезбейт. Сырларың билинип калбасын деп бүт жамандыкты жасай аласың. Өтө өкүнүчтүү. Сени тигил ууландырып бүтүптүр. Мага сөз бербедиң беле? Мен болсо акылсыз башым менен өзүмдүн үстүмөн карганганга ишендим. Мындан кийин оюн жок, калп болбойт, зомбулук жок деп. Мен эч нерсе кылган жок. Унчукпа. Сүйлөбө. Өз көзүм менен көрдүм, ата. Улагым менен уктум. Мени сен уурдадың. Жалган. Устаканага калп эле куткаруу үчүн чуркап келгениңерде дубалдын аркасында тургам. Мынасыға. Тигил акмак ушуну кылмак. Бул жерге келген күндөн бери кан тамырымды кесүүгө аракет кылып келатат. Кан тамырың ошондо биз болуп калабызбы, ата? Кан тамырың балдарыңбы?
Sen жок дегенде бирөөнү сүйүп көрдүң беле? Sen жалгандарыңды сүйөсүң ата. Күнөөлөрүң менен жалгыз каласың. Макул. Анда эмнеге ушунчалык жаман абалдамын Сухан? Кызым, менден өч алуу үчүн душманымдын жанында орун тапты деп эмнеге жаным күйүп атат? Жакшы. Жаның күйүп атса анда үмүт бар экен. Сухан, суранам, болду, кеткиле. Сен аралашпа, Адалет айым, аралашпа. Сухан, суранам, кетип калгыла. Болор болбоско атаңардын жүрөгүн ортоп атасыңар. Жүр Сухан, чыгалы. Алимдар уулу чарбасына уратасыңбы, Сухан? Себеби сен эми күйөөңдүн жанында болушуң керек эмеспи? Ооба. Сухан мындан кийин Алимдар уулу чарбасында. Мен менен жашайт. Sen кантип бул адамга алданып калдың? Сени эч качан кечирбейм. Мен да сени эч качан кечирбейм, Бүлөнд. Мен да сени. Үй бүлөс калуу сенин тагдырың окшойт Корду да. Убагында болбогон жашоо үчүн, үй бүлө үчүн бүт дүйнөнү жок кылбадың беле? Эми колуңда гүлдөн башка эч нерсең жок. Сен өзүңдүн дартың менен алек бол. Митат өлдү. Өткөндө чукулай турган жалгыз жолуң жабылды. Мен жөнүндө маалымат ала турган киши калган жок. Сага сөз берем, табам жолун. Жесур, сен үйлөнүп жатканда Митат өлдү, кабарың барбы? Ооба, Бану. Сени куттуктабай турганымды да билесиң анда. Кечире турганымды дагы. Пландан сырткары иш жасадың. Оюмда эле эмес, жанымда жүрсүн дедиңби? Сени менен тартышпайм азыр. Ошондой болуш керек болчу, мен аны жасадым. Убакыт өткөн сайын өч алуу дегенди унутуп баратасың. Антип мага экинчи айтпай жүр, эч качан. Акыркы жолу эскертип атам. Мен эмне кылып жатканымды жакшы билем. Сенин башың айланып калды. Мен да ошону жакшы билем. Сухан. Жесур Алимдар уулу. Мен. Биз менен сурак берүүгө барасыз. Макул. Анда мен да барайын, көрсөтмө берем. Жок, мен өзүм барам, сен үйгө бар. Эмнеге? Мен сенин кепилиңмин да. Уурдалган менмин, барып көрсөтмө беришим керекпи? Жүрүңүз сиз дагы. Мен аркаңардан барам. Бизге ылайык той унаасы го. Мындан да жолубуз бар тура. Туура айтасың.
Ай, үйдө чаң топ болоң. Пландардын баары бузулду. Корхан экөөбүздүн абалыбызды ойлогон киши жок. Ой, аларды жөн койчу. Кылам дегениңди жасабадыңбы? Жасадың. Бөлмөңөр эки башка болдубу? Болду. Эми биздин ишти бүтүрөлү, макулбу? Үйдө мени тынчсызданткан жагдайлар бар да. Корханды көндүрүшүм керек буга. Аны кантип жасаарымды ойлонуп атам. Менин виза иштерим эмне болду? Ушул жума өткөрүп алалы, анан чечебиз. Ай, бирөө келди, анан сүйлөшөлүчү. Жок болуп кетпе. Мени сен жакка барууга мажбур кылба. Макул, жакшы кал. Макул, мен алып кетем. Жок, али келелик. Макул. Макул, аны дагы салып коем. Макул, аны дагы. Апам сага салам айтып атат. Ай, сен Марска учуп кетип аттың беле. Бир нерсе керек болсо келип алып кетесиң да. Мейли, жакшы кал. Сөз да бербей сүйлөп туруп алды. Азыр эле көчүп кеткен жатабы? Ооба, эми ал Алимдар оолу да. Каякта алар? Сурак берип бүтүшүптүрбү? Ооба, келатышыптыр. Чарбага баратышат Жесурдун үйүнө. Корхан бей да алар менен чогуу экен. Мен дагы барып келсем окшойт. Эмне кылаарымды билбей калдым. Таксим бейди капа кылгым келбейт. Суханга да кайгырып жатам. Ой, эси жок кыз десе. Жөн жерден атасына каршы чыгып алды. Бүт мүлкүн таштап эми кетет. Эми Таксим бей ага эч нерсе бербейт, туурабы? Чоң сүйүү ушундай башталат. Ой, бул эч кандай сүйүү эмес. Жесур акырындык менен байлыкка ээ болгусу келип атат. Үйлөнүп жатышканда ал үй Суханга каларын билген. Ошондойбу? Андай эмеспи? Мен билбейм, Сухан өзү билет болду экен. Сухан билет. Апасынан калган мурас. Мына көрдүңбү? Айтканымды эстейсиңер, Жесур 100% билет. Жахидайым, мен да билбейм, ал каяктан билмегиле. Баарын изилдеген, баарын чукуп чыккан адам муну билбейт дейсиңерби? Көрөсүңөр го? Эмне ал? Мени кара, сен эч жакка барбайсың. Үйдө отур, макулбу? Жок, атаке, бул меники эмес. Сухандыкы. Мындан ары бул үйдө Сухандын аты аталбайт. Түшүнүктүүбү? Сухан жөнүндө жаңылыктар менен Таксим бейди капа кыла турган болсоңор, башка үй издей бергиле. Бул баарыңарга тиешелүү. Ооба. Корханга да ушундай мамиле жасаш керек, менин оюмча. Сөзсүз. Туура айтасыз. Ооба. Уктуңарбы баарыңар? Ханды Кудай ураарда өз элине кас чыгат. Ушуларга тиешелүү. Ушулар бекен хан болгон. Кудайдын жазасын алышсын. Болду, токтотула. Буларды кайга алып барыш керек? Байкуш атам. Боорум ооруду. Аябай кайгыга батып кетти. Аябай. Корхан келгенде экинчи тур башталат. Жолдо экен.
Макул сулум, макул. Жолдобуз, барып калабыз азыр. Албетте, Сухан да баратат. Макул алтыным. 5 мүнөттөн кийин болобуз. Мына келип калдык. Бизди чыдамсыздык менен күтүп атыптыр. Эмнеге анча беймаза кылдың? Анткени бүгүн майрам. Бул бакыт тартуулай турган нерсе. Бирок биздин абалыбыз андай эмес. Эмне болду сага, Сухан? Эмне жакпай жатат сага? Мени мейманканага жеткирчи. Жок, жеткире албайм. Мен сага айттым го, эми сен ар дайым жанымда болосуң. Сенин кепилдигиң менмин. Эмне болду? Мейманканага жашаш үчүн үйлөнөлү дедиңби? Атаңа мунун баары оюн болчу деп айтуу үчүнбү же? Жанымдан кетериң менен сенин аркадамыңа жолтоо болушат. Эмне чечим чыгардык эле? Чогуу иштин аягына чыгып эмес беле? Койсоң, сенин өч алууңду унуттуруп койбоюн. Муну алып алгылачы, машинада калып калыптыр. Бер. Рахмат. Сухан, баары жакшыбы? Баары жакшы, биз бактылуубуз. Акырын. Баары даярбы? ооба, буларды коюп коеюн. Келишти. Музыканы койгула. Музыка. Мына болду. Кемаль, бол. Үйүбүзгө кош кел. Сухан Алимдар уулу. Жубайым. Кана музыканы жаңырта кой. Жинди булар. Кандайсыңар? Дагы кыйрат коюшкансып той кылып атышат уятсыздар. Чын элеби ата? Бактылуу болгула балам. Жаным эжекем, чоң рахмат. Кое бер мени. Жаңы келин үйдүн босогосун биринчи өзү аттабашы керек. Жаман ырым бол. Ай, кандай керемет. Куттуктайм силерди. Куттуктайм. Алтыным, мен сени жакшы көрөм. Мен да сизди аябай жакшы көрөм. Апа, Берекем уулум, кушпоңор бек болсун. Кутман кеч. Сени үйлөнүү тойго чакырышкан жокпу? Мен сени менен сүйлөшөйүн деп келдим. Качан мага чабуул жасайт экен деп күтүп аткам. Эмне болгон, кандай болгон билбейм. Бирок Жесур менен илгертен келаткан бир келишпестигиңер бар. Анан Биз эски жашообузга кайтышыбыз үчүн силер бул маселени чечишиңер керек. Ошондуктан Жесур менен отуруп сүйлөшүп чеч. Эмне карызың болсо кутул. Анан бул маселени экинчи көтөрбөйлү. ал карыз жабылат оолум.
бирок сүйлөшүү жолу менен эмес. Өзүң өлүп анан бүтүрөсүңбү? Же күйөө балаңды өлтүрөсүңбү? Күйөө бала болгудай эми менин кызым жок. Сүрөттө ырайыңар суукко. А мындай караганда алда канча сулуусуңар. Тамашаладым. Эстелик болсун. Келгиле. Акыркы 2 күн ичинде жашоо асты үстү болуп кетти. Аябагандай көп нерсе болду. Ооба, мен жокто сен улуттук коопсуздуктун башкы агенти болуп турсуң. Уктуңуз да албетте. Сухан сенде курбусу болгонуна сүйүнүш керек. Мага болсо Кемаль дос болуп айбир болду. Бир тең болдук. Тең болгон жокпуз. Курбуңуз биринчи күндөн бери эле ажырашам деп баштады эле. Эмне? Бул теманы козгой коелучу. Коркутуп, үркүтүп. Бирок баары сиздердин бактыңыздар үчүн болду. Ооба. Келгиле бийлейбиз кана. Жок, мага бүгүнкүгө жетет. Чоң рахмат сизге. Өзүңдүн тоюңда бийлебей койгон булмук беле жаны. Чоң рахмат сизге. Мен сиздердин уруксаатыңыздар менен бөлмөдөгү эң сулуу айымды бийге чакырам. Бол, мен. Силер дагы. We're queens and kings with the simple things. The simple things cling the most. Силер да тургулачы, капа кылбай. Not hard to find. Like chasing ghosts and phantom whims were queen. Укканда абдан кубанды. Ошондон бери бактылуу аябай. Толкунданып атып уктабай да койду. Үйлөнүштү эми келишет деп күттү. Сиздерди аябай күттү. Ошондойбу? Фүген айым дагы сизге окшоп турмушка чыккан экен. Күйөөсү паспортун катып алып, анан сюрприз кылган экен. And phantom whims. Жүзүңөн көрүнүп турат. Бийлебей койгонуң үчүн өкүнүп жатасың, келеме? Өзүбүздүн тоюбузда Таксин Курлууданын Хамат бийинен кийин бийлей албай калдык эле. Жакшы болбоду, азыр бийлеп алалы. Кана бийлегиле. Ойго куяй бул эмнеси? Эмне болуп кетти? Эсептегичте маселе болду окшойт. Мен азыр карап келем. Ошентчи. Кесип салдыңбы? Рахмат. Суусун дагы өчүрүп сал. Сооп болот буларга. Мындан ары Алемдар оолунун үйүнө кызмат көрсөтпөгүлө, жоголсун, кетишсин. Макул. Бизден кыз алуу оңой эмес. Ага, эсептегичтен эмес экен. Генераторду иштет анда. Ага, анда күйүүчү май жок. Муну эске алган эмеспиз. Кечириңиз. Макул, эч нерсе эмес. Мен барайын, балким бир нерсе кылармын. Кое тур, мен дагы. Фүген айым, коркпоңуз, баары жакшы. Ширин. Бану машинени эртең алып келет. Азыр мен ижарага алган унааны колдон тургула. Абайлагыла.
Келатып шамала келеличи, керек болот экен. Жаным. Алтын апам караңгыда дагы романтикалуу го. Жок, болбой калды. Караңгыдан коркуп жатат. Келиңиз, биз бөлмөгө барып электрондук китеп окуйбуз. Жарайбы? Ооба, макул. Сен таарынбайсыңбы? Эмнеге таарынмак элем? Апа, Сухан эми сиздин кызыңыз. Эмнеге таарынмак эле? Жакшы жатыңыз. Жакшы калгыла. Отту өчүрүп албайлы. Антпесе үй суук болуп кетет. Жүр бул жака. Сүрөттөрдү үйгө алып келесиң го деп ойлогом. Анын дагы убагы келет. Бир канча жыл мурун Фүгөн айым ооруп баштаганда чындык ачыкка чыга баштады. Жесур алгач муну апасынын ооруганы менен байланыштырып жүрдү. Биз да ошентип ойлодук. Кийин Жесур изилдеп баштады. Анан Рыфат бей жазган каттарды таап алды. Фүгөн айым баласын сактап калуу үчүн качып кеткен. Бирок Байкуш аял. Рыфат бей ушул иш үчүн жумуштан айдалып, ишти териштире баштады. Жесурдун атасы көп жыл өткөндөн кийин кантип баарын билип калган? Көргөзмөлөрдүн биринде күйүп жок болуп кетти делген сүрөттөрдүн бирин көрүп калган. Таксини уурдап алып саткан сүрөттөр да. Биз да дал ушуну далилдегибиз келип жатат. Кана айтчы. Бул сүрөттөрдүн кайсынысы түп нускада, кайсынысы көчүрмөсү? Бул түп нускасы. Жок, мунусу. Экөө тең окшош экен, ажыратуу мүмкүн эмес. Мен ал сүрөттөрдүн бирөөсүнүн көчүрмөсүн жана түп нускасын көргөм. Чын элеби? Албетте. Ишенимди айта алам. Балким жалгыз мен көргөн болушум керек, анткени таксин катып жүрчүдө. Апа, бул чынбы? Таксини экөөбүз турмуш куралы деп жаткан учурубуз. Ал кезде жашпыз. Мен сүрөт эмне экенин кайдан билейин? Ал деле түшүнчү эмес. Сүрөт эмне экенин кайдан билесиң деп суроо узатуу деле ойма келбептир. Ал сүрөттөрдүн бирөөсүн сатабыз, жашообузду өзгөртөбүз, калганын болсо үйүбүздүн дубалына илебиз деди. Айтканын жасады. Илип алды дубалына. Айтайын дегеним, мен ал сүрөттөрдү таксиндин колунан көргөм. Сиз сотто күбө болуп бере аласызбы? Жок. Жок, апам бул ишке аралашпай эле койсун. Койчу Бүлөнд. Кандайча койчу, апа? Карасаңыз, бул сүрөттөр үчүн канча адам өлгөн, канчалаган сырлар катылып жатат. Бүгүн тиги адам көрсөтмө берип жатып, үзүлүп кетти. Мен каршыман. Четинбей. Керек болсом күбө болуп бере алам. Кудайдан бөлөк эч кимден коркпойм. Таксин курулуда мага эмне болуп калыптыр? Чоң рахмат, Михрим акайым. Бул чынында жакшы жаңылык. Бир күнү мага турмушка чыгасың, билесиңби? Эмне деп атасың сен? Сага айтпадым беле. Бул эсептелбейт. Жакшы. Бир күнү бул нике чыныгы болот. Ошондо мени катуу сүйүп каласың. Азыр мага убакыт токтоп калган сыяктуу болуп атат. Канткенде да аябай чарчадым бүгүн. Мен кайда жатам? Албетте менин бөлмөмдө.
Мен конок бөлмөсүндө болом. Сага жардам керек эмеспи, сүйүктүүм? Кандай дейсиң? Мындай мамиле бизге ылайыктуу эмес го. Моунун мага берген укугуна таянуудамын. Жакшы жат, Жесур. Жакшы жат, сулуу. Ким менен жазышып атасың? Бул аял жиндыгылат окшойт мени. Ким? Жахидайым, Суханды сурап бале болду. Турмушка чыкса Корлуда чарбасы Суханга калыш керек экен. Ошондой бекен? Ошондой экен. Жесур ошону билген үчүн үйлөнүү сунушун киргизген дейт. Сухан айым Корлуда чарбасына муктаж беле? Андай эмес. Дүйнөдөгү кайсы гана эркек болбосун ага үйлөнүүнү кааламак. Ошо да. Ооба. Бирок Жесур ага да эсепти билген киши. Жөн отурбай жерлерди бириктирди. Таксимбейге атаандаш боло алды. Ооба. Натыйжада ал да дүйнөдөгү кайсы гана аял болбосун ага турмушка чыгууну каалаган эркек. Ага толдубу? Мына толду. Эми толдубу? Ана эмне айтпайсыз? Артканы калсын. Рахмат. Сен менен сүйлөшүп алышым керек. Жахиде, эгер бул ажырашуу темасы болсо уга турган акыбалда эмесмин. Сухан жөнүндө. Угуп атам Бану. Сени жек көрөм. Сени жек көрөм. Көптөн бери тынчым жок. Мен билген бир нерсе бар, бирок аны айтып тополоң чыгаргым келбейт. Ошондуктан айтышымды сага айтайын, бирок сен эч дабыш чыгарба, макулбу? Макул. Макул, Жахиде, макул. Сухан кырсыкка кабылган күнү Билем, атам Жесурга тузак коюптур. Суханды алуунага отурат дебептир. чын элеби? А сен эмнени айтайын дедиң эле? Жок, мен тиги ат менен болгон кырсыкты. Ой жок, чын элеби? Макул, тиги кырсыкта эмне болуптур, ошону айтчы. Тиги Кимал ошол окуядан кийин Жесурдун үйүнө иштеп калды го? Ооба. Ширин менен сүйлөшүп жатканда угуп калдым. Ошол кырсыкты бирөө атайы уюштурган имиш. Эмне? Бирөө аттын ээринин алдына бир нерсе коюп койгон экен. Эмне дейсиң? Акырын Жесурга кеп айтып барчулар бар бул жерде. Менимче муну
Жесур уюштурган. Ой, Жесур неге андайды кылсын? Ансыз деле өзү куткарбады эле, дөөрөчү. Дөөрбө деп коет. Ал эмне дегениң? Ал Суханды куткарды. Кийин кокустан өрт чыгып Таксин атабызды куткарды. Кийин үйүбүзгө сүзүп эле кирип келди. Эмне үчүн? Эмне үчүн? Себеби ал башынан эле Суханды көздөп жүргөн. Максатына жетти. Сухан менен Бүлент чогуу эмес. Анан Таксин атанын ишенин ичине кирди, компанияга өнөктөш болду. Дагы эмнелер гана болгон жок. Эми карасаң, Таксин ата менен ит мышык, а Сухан анын жубайы. Ошондойбу? Ойлоп көрсөм негиз бардай. Кантип баатыр боло калганынын жообу бар экен көрсө. Назлы жарат алыптыр. Ошондой бекен. Абайласам да баары бир жанын оорутуп койдум окшойт. Сухан, Жесур бул жака атабыз үчүн келген. Аянычтуу. Бирок ал сени колдонуп атат. Мен буга жол бере албайм. Бир нерсе сурайынбы? Сен бул жигитке чындап ашык болуп калган жоксуң да, туурабы? Жок. Мага чоң үмүт бергениңиз үчүн сизге рахмат. Буйруса пайдасы тиер Жесурум. Биз баардык сүрөттү бир кишиге сатты деп ойлоп жүргөн болчубуз. Демек бирөөсүн алып калган экен да. Кайсыл жылдары көрдүңүз эле ал сүрөттөрдү? 77-жылы. Нике күнү таштап кеткен үчүн ал жылды унутууга мүмкүн эмес. Биринчи жолу 72-жылы көрдүм ал сүрөттү. 77-жылга чейин колунда болчу. Анан сатты окшойт, билбейм. Сиз 5 жыл сүйлөшүп жүрдүңүз Таксин бей менен, ошондойбу? Көп убакыт го? Өмүрүмдүн 1/4 бөлүгү. Бирок кичинекей акылсыз кыз үчүн көп жылдар адамды тааныганга аз убакыт болуп калат экен. Мени таштап кеткенден кийин тааный баштадым. Ошондо көзүм ачылды. Жазасын алса, табамганар эле. Сизге сөз берем. Саламатсызбы? Кара, Элиф, кааласаң планшеттен, кааласаң ноутбуктан же телефондон кандай ыңгайлуу болсо карай берсең болот. Бул жерде биринчи сондон баштап баарын таба аласың. Же болбосо бул жерден ачасың дагы, кайсы сериалды көрбөй калсаң издей бересиң. Чоң рахмат Ширин, жакшы болбодубу? Эч нерсе эмес. Сыртты карап келейинчи. Макул. Ширин. Эшикти жап. Жесур үйдө эмеспи? Мехримah айымга кеттим, эмне болду? Неге мага эрдин алдынан чыккан темирди айткан жоксуң? Эмне темир? Эрдин алдынан темир чыккан экен го. Кемал айттыбы? Мага айтпа деп ал өзү айттыбы? Кемал эмес. Жеңем силер сүйлөшүп атканда угуп калыптыр. Чын элеби? Туура экен да. Момундай темир экен, болгондо да чарбадан чыккан темир. Сен каяктан билесиң? Жесур айтыптыр. Чарбадан бирөө Суханды өлтүргүсү келген экен дептир. Же бизде ошентип ойлонуп калсын деп айткандар. Түшүнбөдүм. Мейли, сен жумушуңду кыла бер. Арстандай кишиден айрылдык. Ай Баатыр Метат ай. 40 жылдык досубузду бир акмактын айынан жоготуп алдык. Бир күндө арстаныбызды жолго салды акмак.
Чынында каттоо бюросуна кайрылсакпы? Кайсы учурда өтмөк чарбанын жанынан? Түшүнүп турам, азыр эмес. Бирок Суханды куткарган күнү чын эле өтүп бараттı эле, же пландалган ишпи? Карап көрсөкпү? Балким табылар бир нерсе. Эмне керек болсо баарын жасайбыз. Көп жаша ага. Кристалл таштарын ташыган КАМАЗ текшерүүгө алынып, аткезчилик жолу менен иш жүрүп жаткандыгы тастыкталды. Тергөө бөлүмүндө жүрөгү кармап каза болгон Митат Топакчы бул иштин башында турган. Белгилүү болгондой, Топакчынын бул кристалл таштары Зайтун менен белгилүү болгон фирма менен чет өлкөгө чогуу чыгуусу пландаштырылып жаткан. Кандайсың, Ширин? Жакшы. Менин сулуу жубайым каякта? Билбейм, келип кайра чыгып кетти. Апамчы? Таттуу бышырып атат. Ооба, бул жигитти эстедим. Сизге кайрылды беле. Ооба, мен мурунку жактоочусу болом дедим. Бирок жер тилкелерине тийиштүү изилдөө жүргүзүп жаттыр. Ошол себептен мурунку жактоочуңуз менен сүйлөшүүнү туура көрүптүр. Корулда чарбасынын жанындагы жерлердеби? Жок, Корулуда чарбасында жайгашкан жерлерди сурап атты. Ошентип айтканда сизге үйлөнгөн окшойт дедим. Сухан сатып атат бекен дедим. Мураска калган жер экенин билди деңизчи. Ооба, албетте. Түшүнүктүү. Угуп атам, Бану. Сени жек көрөм. Сени жек көрөм. Бану, уксаң мени. Бул нике сен ойлогондой эмес, чыныгы нике эмес. Бул нике убактылуу гана. Мага калп айтпа. Калп айтпа мага, макулбу? Жесур адашты. Сага ашык болду. Акылынан адашты. Колундагы алтын балыкты кое берди. Бирок бактылуу боло албайсыңар. Антип чоң ысык сүйүбүз болот деп эч ойлобо. Ичиң күйөт. Кыйналасың. 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 Ичиң ачышат.
Süхан. Cesur, men senden geçirim surayım. Çoğun kata жасаптырмын. Мен бир гана өз жашоомду ойлоп, сен абалыңды эске албай коюптурмун. Ne oldu? Сенин жашооңдун тартибин бузгум келбейт. Senin oyunca bunu söylöşü üçün geçikken jokpuzbu? Ойлондум. Ойлонуп отуруп, бул жерден кетейин деп чечтим. Эгер көпкө кете турган болсом, Gel gir beri. Hiç jaka get albaysın. Hiçbir jaka getpeysin. Seni жалгыз таштамак белем.